Саламатсыздарбы мекендештер, алыскы Москва шаарынан жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан 3 жыл мурда жалпы биздин 18 жашка толгон жарандарыбыздын шайлоого жана шайланууга укугу бар деп мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген кыймыл түптөлгөн. Ал кыймылдын түптөлүшүнүн эң негизги себеби чет мамлекетке тарап кеткен биздин мекендештер шайлоого ар кандай саясий кырдаалдардан улам катыша албай калгандыктан биз ушул чет мамлекетке тарап кеткен мекендештердин укугу үчүн тынбай күрөшүп келебиз. Урматтуу мекендештер, биз кантип күрөш жүргүздүк? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баш мыйзамда, Конституцияда 18ге толгон жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп жазылып турат. Келиңиздер, мен азыр сиздерге кантип консулдук каттоого туруунун бланкысын ушул жерге жүктөп кетейин жана текст аркылуу окуп берейин. Урматтуу мекендештер, ушул жерге төмөндө ссылканы таштап коем. Москва шаарындагы, дегеле ушул Россиядагы, Америка Кошмо Штаттарындагы, Түштүк Кореяда жашап аткан, Турциядагы жашап аткан биздин мекендештер, сиздер өзүңүздөрдүн консулдук бөлүмүңүздөрдүн мейл дарегин алып, ошол мейл дарекке даяр бланкты толтуруп жиберип койсоңуздар, шайлоо тизмесинен автоматтык түрдө жашаган шаарыңызга катталып каласыз. Ошол катталган шаарыңызга барып, эгерде биометрикаңыз бар болсо, шайлоого катыша аласыз. Шайлоого катышуу бул жаркын келечекке жол ачат. Мен ишенем, чет мамлекетке тарап кеткен биздин мекендештер сатылбайт жана сатпайт. Алар кокту колотко бөлүнүп, өзүмдүн кулунум эле ушул деген кызматка жетип калсын, же болбосо ушул мага 5000 сом берип койсун деген ар кандай оорулардан оолак. Ошондуктан мекендештер, келиңиздер, быйыл биз өзгөртүүнү жасайлы. Келиңиздер, биз тагдырды өзгөртөлү. Келиңиздер, биз Кыргызстанга жаркын жашоону алып келүүгө аракет жасайлы. Мына ушул жерде турган консулдук каттоого кантип катталуу даяр бланкысы турат. Жана ошондой эле ушул Москва шаарында жашап жаткан биздин мекендештер, эгерде сиздер консулдук каттоого туруу бланкысын чыгара албай, ар кандай электрондук же болбосо санариптик кыйынчылыкка кабылып жатсаңыздар, биз сиздерге барып, даяр бланктарды алып барып берип, каттатып, сканерлеп, консулдук бөлүмгө жеткирип берүү ыктыярчы топтор даярбыз. Сиздер чакырган жерлерге барып, сиздерди каттоодон өткөрүп, консулдук мекеме менен биргеликте иштешип жатабыз. Андыктан бизге кайрылыңыздар. Эгерде сиздердин убактыңыздар болуп, консулдук каттоо боюнча кеп кеңеш алам десеңиздер, биздин кеңсебиз сиздер үчүн ар дайым эшиги ачык. Ушул жерге биздин кеңсебиздин дарегин жана ошондой эле телефон номерларды таштап кетебиз. Рахмат мекендештер, келиңиздер биргеликте Кыргызстанга жаркын келечекти алып келели. Укугуңуз бар. Бар укугуңуз. Бирок укуктан пайдалангыңыз келеби? Маселе ушунда жатат. Укук бар мыйзам боюнча. А бирок ошол укуктан канчалык деңгээлде сиздин пайдалангыңыз келет? Сиз күйөсүзбү? Сиз укугуңузду колдонгуңуз келеби? Сизге ошол укуктун кереги барбы? Биз өткөндө төгөрөк стол өткөрдүк. Сөздүн башына маалымат берейин. Төгөрөк стол өткөрдүк, эмне боюнча? Ошол шайлоочулардын укугун биз айтып жүргөн. Укугун ордуна коюу боюнча. Анын башында эмне деген маселе койдук биз? Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылып турат, Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого жана шайланууга укугу бар деп турат. А өткөн шайлоолордо биз колдондукпу ошол укукту? Жок. Колдонуптубу ошол укукту? Жок. Эмне үчүн? Себеп ошону талап кылган эч ким болгон жок. Биз ошол кече бирөө суроо берди. Мен макул эмесмин деген кыймыл түздүк эле. Ошого кол жыйнадык эле. Анан жыйынтык чыкпай калды. Эми ушул азыр укугум бар деген кыймыл болуп атат. Буга да кол жыйнап атабыз. Мунун жыйынтыгы да ошондой болуп калбайбы деген суроо берилди. Мен сиздерге айтып коеюн. Ал жыйын, баягы кыймыл, мен макул эмесмин деген кыймылдын жыйынтыгынын натыйжасы менен бүгүнкү өзгөрүүлөр мажбур болуп атат. Биз коюп аткан эң орчундуу маселе, укугум бар деген маселе, бул Конституциянын талабын аткаруу. Шайлоого жана шайланууга укугум бар.
Москвада жүрөсүзбү, Красноярскіде жүрөсүзбү, Түмөнде жүрөсүзбү, Америкада, Кореяда, кайда жүрсөңүз ошондо жүрүңүз, сиздин укугуңуз сакталышы керек. Сиз добуш бергенге жана өзүңүздүн талапкерлигиңизди койгонго укугуңуз сакталышы керек. Биз ушуну баягы конституциялык мыйзам болгон кодекске бажырайта жазып коелу дагы, ушуну бекемдеп коелу деген аракет болуп атат. Башта бизге айтып келди, элчиликте, консулдук мекемелерде шайлоо тилкелери ачылат деп. Азыркы талап, эгерде кыргыз жарандары бир жерде топтолуп, каттоодон өтүп, тизмени түзүп, биз могул жерде 1,5 миң кишибиз, биз 1,5 миң киши ушул жерден шайлоодон өтөбүз деген талапты койсоңуздар, бийлик милдеттүү түрдө ошол жерден ачканга милдеттүү. Чуртасыздарбы кандай өзгөрүү? Бул биринчи кадам. Экинчи кадамында мен сиздерге дайым убада берип келатам. Менин максатым, менин алдында койгон бир үмүтүм ушул. Кыргыз жараны Африкада жүрсө дагы көкүрөгүндө кыргыз жараны деген карта болуш керек деп айттым. Ал учетко турабы, турбайбы менин жумушум эмес, анын укугу сакталышы керек. Ал кайда жүрсө ошондо жүрсүн, бирок ошол шайлоого үн кошууга, мамлекеттик башкарууга тиешеси бар экенин далилдей турган бир мыйзамга келебиз. Буюрса келебиз ушуна. Мана кээ бир бүгүнкү кирип аткан өзгөртүүлөргө мен өткөндөгү жыйында ушундай болуш керек десем, көпчүлүгүбүз ишенген эмеспиз, ага барбайт го деген. Барып атабы? Ушуга эмне үчүн барып атат? Мен дагы бир жолу кайталайм. Мен макул эмесмин деген кыймылдын күчтөнүп кеткендиги мажбурлап атат ушу. Ошону түшүнүп коюңуздар. Биздин эмгегибиз текке кетиптир деп ойлобоңуздар. Сөзсүз түрдө таасир этет. Ийгиликтин эрте кечи жок, баары бир Кудай кааласа, биздин жеңиш катарында кабыл алсак болот. Мына ушул өзгөртүүлөргө бараткан маселени. Эгерде биз ошол кыймыл менен ошондой болуп күчтүү экендигибизди көрсөтпөгөндө, эски кодекс менен быйыл эле ноябрда шайлоону өткөрүшөт болот. Ишенип коюңуздар. Ушул сиздердин эмгегиңиздер. Урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат. Туруктуулук болгон үчүн рахмат. Ошол 200 миң кол из калтырбай кеткен жок. Изи ушул. Мен далилдебесем деле, мен айтпасам деле, сиздер жакшы билесиздер. Кыргызстанда иштен берди менен Талдыбулактын өзүнүн эле алтынынын баасы 10 миллиард доллардан ашат экендигин. Жер үйдүкү 5 миллиард доллардан ашат экендигин. Кум төрдүк 30 миллиард долларга жакын экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ошол миллиарддаган акчалар каяка кетип атат? Кимдер жеп атат? Эмнеге биз жедирип атабыз? Эмнеге биз ошолорду талатып тонотуп жатабыз? Анткени биз кайдыгербиз. Кайдыгер экендигибизди мойнубузга алып, мындан кийин кайдыгер болбойлу деген замандаштар келиңиздер. Биргели чогулалы. Менин аты жөнүм Розайна Нарматова. Facebook, Instagram баракчаларды мен ушул жерге таштап коем. Биздин командага кошулуңуздар. Мына бүгүн маалымат жыйынын Москвада беребиз. Биздин мыкты элим деген эр азамат, жаш жигиттер, кыздар жана мекенине кайдыгер болбогон биздин улуу муундар чогулуп, мекендештер маалымат борборун ачкан. Дал ошол жерде бүгүн биз өзүбүздүн маалымат жыйыныбызды беребиз жана ошол жерде жарыялайбыз. Мен өзүмдүн номеримди таштап кетем. Урматтуу замандаштар, теги эле акыйкаттыкты, чындыкты, адилеттүүлүктү колдойм деген азаматтар барсыздарбы? Же мага окшогон ушундай кенедей бир жаш кыздар ушу талалап, эшик шыпырып, туалет жууп жүрө бергенине макулсуздарбы? Эгерде дал ушул көрүнүштөргө, дал ушул жагдайларга макул эмес болсоңуздар, келиңиздер биргейли, жардам бериңиздер, урматтуу замандаштар. Биргеликте биз жемкорлорду, ууруларды жоготолу дагы кийинки парламенттик шайлоодо акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү орнотом деген ушундай бир таянар тоосун күтүп жүргөн элим деген эр азаматтарды шайлайлы. Ошолордун парламентке келишине, биздин укугубузду коргоп, биздин ырыскыбызды уурдабай, уурулардын колуна балта чаап тургандыгына жардам берели дагы. Биргеликте биз мекендин өнүгүүсүнө салым кошолу. Рахмат.